Кыргыз деген ким өзү, айбаты курч, ташты жарат мүнөзү, жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз эли чагылгандын бир өзү, деп акындарыбыз ырларында белгилегендей, кыргыз эли ар намустуу, күчтүү жана чыгармачыл келет эмеспи? Ооба, туура айтасың кесиптеш. Өзү жаш болсо да кыргыздын улуттук аспаптарында кол ойнотуп, мукам үнү менен ырдаган бүгүн биздин куттуу студиябыздын алгачкы коногу Рысбек Темирбек уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз биздин студияга. Кош келдик. Өзүңүздөрдүн маанай кандай, жакшыбы? Жакшы, буюрса. Алгач эле биздин Тегирмен ТВ YouTube каналыбыз тууралуу кыскача маалымат бере кетсем, Тегирмен ТВ каналы жаш креативдүү журналисттерден түзүлгөн курам менен Бишкектеги чүйдөгү деги эле Кыргызстандагы катылып жаткан таланттарды элге чыгаруу, пайдалуу маалыматтарды эл менен бөлүшүү максатын көздөйт. Ооба, бизге катталып, лайк басып, жана ар дайым комментарий калтырууну унутпаңыздар. Ал эми алгачкы конокторубузга мен мындай суроо бергим келип турат. Кайсыл жердин кулунусуз, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, деги эле балалыгыңыз кайсыл жакта өткөн, ошол тууралуу айтып бербейсизби? Мен Токтогул районуна караштуу Саргамыш айылында төрөлгөнмүн. Болгондо дагы жайдын ысык аптабында жайлоодо боз ийдин ичинде төрөлгөнмүн. Жылым болсо 2000-жылкы болом. 16 жашка чейин ошол айылымда чоңоюп, ошол жактан окуп, мындайча айтканда ошол жактын чаңына оонап өстүм десем болот. Ошол менен 16 жашымда бул жака келип, эң алгач ирет физкультурныйга тапшырдым. Могу Таштан Ерматов атындагы музыкальный педколлеждин ичинде физкультурный факультет бар да. Ошонун физкультурныйын бүттүм. Азыркы учурда Кудайдын буйругу менен музыкальныйдабыз. Ошентип ошол окуган эмгегибизди Кудайдын буйруса өзүрүн четинен көрүп атабыз десек болот. Ошол эле улай балалыгыңызда ошол кезде кандай кызыктуу окуялар өткөн, эсте калган кандай окуялар бар? Балалыгымда мен көбүнчөсүн школдо эсимде калды. Школдо окуп жүргөндөгү эң эле балдардын мындайча айтканда шоурагы катарында элем. Кыздарды көп ыйлатчу элем. Эсимде калган. Анан өтө кызыктуу деле мындай чын айтканда эсимде калбаптыр. Эң эле кызыктуулар ошолор болду да. Школдогулар кыздарды ыйлаткандарым, мугалимди укпай тийишкендерибиз эми анын баарын айта берсек майдайсыз. Тентек болчумун да ошол. Бир сөз менен айтканда. Колуңуздагы аспап бул көрсөтүүбүздүн көркүн ачып турат. Ошол аспабыңыз менен бир өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы бизге тартуулап бере аласызбы? Тартуулап берейин. Алгач ирет Түгөлбай Казаков агабыздын Күтүү деген чыгармасын тартуулап берейин. Азыркы учурда Кубаныч Ажыбаев агабыз ырдап жүрөт. Ушул чыгарма менен жалпы көрүүчүлөргө салам айта кетейин. Tөгүлгөн жанда калып
ырдайт экенсиз, азаматсыз. Канча жашыңыздан бери ырдап келатасыз деги эле аккордеонду канча жашыңызда колуңузга кармагансыз? Аккордеонду ошондо 7 классымда ошол байкем үйрөттү эле алгач ирет. Байкем үйрөнөм деп менден жакшыраак чертчү. Анан 8 класс, 9 класстарда кармадым. 8 класста ошо так кармап баштадым. Бирок үйрөткөн байкем калып калды да, азыркы учурга чейинчи. Озуп кеттим дейсиз. Ооба. 8 класста эң алгач ирет кармадым да. Үйдөн ата-энеңиз ырчыбы же сиз эмне тартпагансыз? Менимче ошо ата-энемди го. Себеп дегенде мамам бир аз ырдайт. Бирок көп эмес да. Анда-санда туугандар арасында ырдайт. Папам болсо комуз чабат, комуз чертет өзү дагы. Мындайча айтканда тамагым мамамдыкы, колум папамдыкы болуп калса керек да. Ошондо аккордеондон башка дагы кайсы аспаптарды чертесиз? Аккордеондон башка комузду бир аз билем. Анан азыркы учурда окууга байланыштуу пианино ойнойбуз. Сонуңуз бар экен, дагы бир жуп кылып, балким дагы бир ырдап бересиз бизге. Дагы бир чыгармалардан тартуулап берейин анда. Жана айтпадыңызбы кызыктар деп. Ошол эми ырдап атып эсиме түшүп кетти да. Кандай кызыктар өтө эле. Эми эфирдеги мындай көрүүчү адамдарга кандай угулат билбейм. Ошого эле мындай отпаймынбы? Бир ошол 8 же 9 класстарда экен. Бир отуруш кылдык, жалпы балдар кылып түндө. Ошондо айылдан бирөөнүн тоогун сатып алып, тоогун союп жеп анан отурабыз. Курдак кылып алып отурабыз да. Отуруп анан ошол маалда эле дагы бир балабыз аккордеон чертчү. Ал деле ошол бойдон таштады окшойт да. Анан маябай берилип ырдап атат да. Анан мен кичирекпиз да, бала каракпыз. Артынан келдим дагы баягы шымым полный шыпыр салдым дегендейчи. Анан ошо карап атат, элдин баары бакырып күлүп атат, тиги тарынып каалап жүрөт меничи. Ошондой сонун күн өттү эле да, ошону эстеп кетип атпаймынбы, жаңы эле күлүп бергеним ырдап атыпчы. Анда ар бирибизде, ар бир адамды, ар бир инсанды ушул эрежеге жеткизген себепкер болгон биздин жалпы энелерибиз. Ошол энелерибизге арнап бир жакшы керемет чыгарма тартуулап берип кетейин. Ал чыгарманын алдында дагы сиздерге жалпыңыздарга ийгилик каалайын. Себеп дегенде мен ушунчалык мыктылыкту, күчтүүлүктү сиздерден көрүп отурам. Себеп дегенде ушундай аракетчилдик менен көп адам көптөгөн бийиктикке анан алыстыкка жетет да, сөзсүз түрдө. Алуу Туткучев агабыздын сөзүнө жазылган Апакем деген чыгарманы тартуулап берейин, кабыл алыңыздар.
дагы Чынында мыкты үнүңүз бар экен, азаматсыз. Айтсаңыз, сиз музыка жактан билим алгансызбы же жогорку окуу жайда окуйсузбу? Башында айтып кеткендей, азыркы учурда Арабаевда музыкальныйда окуймун. Көркөм маданият билим берүү факультетинде. Кудайым буйруса, Кудайдын буйругу менен быйыл 3-чү курска көчтүк да. негизи баарыбыз эле көпчүлүк айылдан шаарга келгенде кыйынчылыктар болот эмеспи? Сизде кандай кыйынчылыктар болгон окууга тапшырып атканда? Азыр ошол боюнча бир аз маалымат бербейсизби? Менде окууда кыйынчылык болгон жок. Окууга тапшырарымда, окуп атканда менде кыйынчылык чоң ата чоң энемдин колунда өскөм. 16 жашыма чейин. Андан бияка келгенден өз ата өз энемдин колуна келдим, бирок ошол жактан баягы эркеликти кадимкидей ташташ керек болуп калат экен. Ошондон кыйналдым мен. Кийин өзүм негизи айылда окуп келатканда 2-чи класстан бери жалаң грамота менен окугам, мактоо баракча менен. Аягына чейин 9-чу класска чейин. 9да болгону мактоо баракчага ушу бири гана сабактан жетпей калгам. Адабият сабактан 4 алып калып, ошондон кийин албай калгам да. Бирок калган сабактарым бүт 5 менен келген. Биякта келгенде эле экзамен бергенде физкультурага башка кыйналган жокмун. Кыргыз тилинен бүт эле билген суроолор. Анан кийинчерээк бир аз жалкоолук пайда болуп калды. Анан эркеликти таштагандан кийин жашоонун агымы менен да кетишке туура келет экен. Жалаң эле окуп бир эмеде жүрө берсең баягы жол кере табышың керек. Эми ата энем деле берет, просто чоң ата чоң энем болбогондон кийин өтө уялуу дагы болот экен. Демек сиз чоң ата чоң энеңиздин колунда өскөн экенсиз да. Студенттик күндөрүңүздөгү кызыктар тууралуу айтпайсызбы? Баарында эле көпчүлүгүндө ошол студенттик күндөрүндө аябай кызыктуу күндөр өтөт эмеспи? Бизде кызык. Анда студент кезде деле бир аз чогуураак элем. Өзүм эсимде калган нерсе эме бир жолу общежитияда жатабыз. Анан бир кыздын туулган күнү болуп калды. Анан дос балабыз экөөбүз да. Анан экөөбүз тиякта кыздар 3. Анан түндө продукт алып келип эки жактан чогулду, анан алып бардык. Анан бир 12 бирлерден өтүп калган болуш керек. Анан эшик данк дейт да. Баягы мен футболка чечип алып отургам чынында. Эми калп айтканда эмне? Футболка чечип алып анан ызык болчу да. Анан чыгып эле экинчи этаждан тарс секирип кеттим мен. Чыксам бутум ооруп калган, бер жагын тектече терезеге кирип мындай түп-түз туруп алдым да. Дос балам болсо туруп келиптир дагы терезеге салаңдап туруп алыптыр. Көрүнбөйүн депчи. Воспитательница экен да. Эме, кары болчу, эже болчу, Салтанат деген. Ошол күнүгө текшерип турчу да. Ошол келип бакырып кыйкырып атат кыздарга, эмне отурасыңар деп. Бирок бизде Кудайга шүгүр келди, карады, терезени мындай карап алыптыр, ошо эшикти эле карап, тиякта карап туруп анан кыздар эртерээк жаткыла деп кеткен да. Мен ошондо үстүмдө жок болчумун. Кайра чыга албай ошол үстүм кийип алып анан комко барып таң атканча компьютер ойноп таң аттыргам да. Үстүндө ошондо кийим жок. Жок, кийимди алып алып анан үстүмдө кайра чыга албайчы. Эртең менен келгем да ошондо. Эми ушуга улай эле келечекте кандай пландарыңыздар бар? Кыргыз эли үчүн кандай салымыңызды, өз салымыңызды кошкуңуз келет? Кудайым буйруса келечекте мен келечекте өзүм оюм, жеке оюм. Бул окуган окум менен эмес, көбүнчө өзүмдүн жан дүйнөм шарият жолу менен жашаганды ушунчалык тартат да. Жашоомдо баягы элчилеп жыргабай, эми жырга бирок орду менен жанагы тип чекпей, тескери жолго баспай, жакшы жашоом менен Кудайым буйруса баягы өзүмдүн аманатым менен түз жолдо кетким келет да. Мындайча айтканда, акыретинде жашоосун кургум келет да. Мамлекетибизге болсо деген шарият жолдон бир аз болсо дагы баягы илим билим алып, ошону келечек муунга таратсак деген ниеттер, ойлор бар. Анан дагы колдон келип калса, колумдан эмне келсе, мамлекетке жардам бергенге даярмын. Жакшы. Азыркы учурда негизи Instagram, TikTok өтө популярдуу болуп жатпайбы? Ырлар менен таанымалдагы блогерлер жок эмес. Сиздердин оюңузда демек блогер болуу максатыңыз жок, Блогер болуу буга чейин максатым эле. Бирок азыр жана айтып кеткендей, анча-мынча четин көрүп калгандан кийин чынында көп кызыга бербедим.
Устап менин ички жашоом менен, менин өзүмдүн жеке жашоом менен элдин эч кандай иши жок. Элдин иши да болбош керек. Себеп дегенде блогер, биринчиден блогер болгондо азыркы учурда бизде бүт эле ошондой да негизи. Түштө эмне тамак жесең ошону тартышың керек болот сөзсүз түрдө. Пицца жеп атсаң ошону тартышың керек. Обязательно тартышың керек да, тартпай коюш мүмкүн эмес го. Просто мен анча-мынча блогерлерди көрүп жүрөм да. Постоянно эле эмне тамак жесе деле, кайка келсе деле, бияка барса деле, менимче өзүнүн жашоосун ачыктаган туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде блогер бол, бирок өзүңдүн талант болсо ошол менен, андан тышкары чеги менен анан ашынып кеткен менимче болбосо керек. Бирок болуу максатта бар, бирок өзүнүн чеги менен да. Учурда абитуриенттер келип шаарга эмне кайсыл окууга тапшырсам же мага кайсынысы ылайыктуу деп жаткан убакта, анан сиз өзүңүз окуп жаткан адам катары кандай кеп кеңештерди бере алат элеңиз абитуриенттерге? Мен жалпысына Ислам университетин сунуш кылат элем. Себеп дегенде ар бир адамдын жашоосу ар кандай. Кудай таалам чектеп койгон рызкыны гана жеп, ошол менен гана жашап, ошол менен өтүп кетет да адамдын баары теңчи. Анан азыркы учурда Кудайдын буйругу менен, Кудай буйруса жакшы, Кыргызстандын жок дегенде 80%-на ислам дини жайылып калды да. Бул нерсени баягы эми калп дешке дагы вообще мындай окшошпойт да. Бул нерсе чындык жана далилдер бар да. Ошон үчүн илим алуу фарз деп атпайбы? Фарз деген нерсе сөзсүз түрдө аткарыш керек, мындайча кыргызча түшүндүрмө айтканда. Ошол жалпы азыркы келе турган жаңы тапшырчу балдарга ошол Ислам университетин сунуш кылат элем. Ал менен деле окат кылса болот. Мугалим болом дегендер ошол араб тилинен да мугалим болсо болот. Баягы сөзсүз түрдө араб тилинен эмес, башка да кесиптерди таап кетсе болот. Өзүнүн шыгына жараша. Мисалы бирок кээ бирөөнүн оюнда бар, музыкальныйга тапшырам, ага буга тапшырам дегендер бар. Бирок мен жамандабайм, тапшырсын. Ар кимдин өз ою. Бирок азыркы учурда мен Арабаевди окуймун, жана айткандай эле, бирок Арабаевдин чынында минус жерин чын көргөн жокмун. Жалаң плюс. Мындан чынында күчтүү мугалимдер бизге сабак беришет. Ар бир абитуриент өзүнүн кызыкканына, өзүнүн билим деңгээлине жараша тапшырсын деген. Тапшырсын, бирок эң туурасын тандасын да. Ошонун ичинен да туурасын. Ата-энесинин акыл оюн укса, менимче жаңылбайт болуш керек. Ата-эненин айтканынан эле чыкпаса, ошол нерсени ичинен изилдеп чыгып, ошол нерсенин ичинде эле болса анда. Ата-энесинин айткандарына абитуриенттин шыгы жок болсо кандай болуп калат анда? Өзү ата-эне деген бардыгын билип туруп туюп турат да. Ата-эне баланы тарбиялагандан кийин баладан тышкары нерсени эч качан айтпайт. Ата-эне баласы кандай экен, эмнеге шыктуу экен сөзсүз түрдө билет да. Биз просто өзүбүздүн колубуздан гана келбейт да. Анан ата-энем белге чаап кетти, анан кийин мындай болуп кетти. Жок, андай эмес да. Ата-эне баласын билип туруп ушул нерсени кыл дейт. Биз болсо жалкоолук найынан окуйбуз, анан кийин ата-энем болбогондо мен окуп кыйратмакмын дейт. Ал нерсени кыйратпаган адам кийинки өзү каалап турган нерсени деле эч качан кыйрата албайт да, менимче. Сөзсүз түрдө мындай да. Бир аракетчил киши, бир мындай эле кишини экөөнө бузук машинаны болбосо бузула турган машинаны экөөнү айдатып жиберели. Аракетчил адам бир нерсе болсо дагы дөңгөлөгү жарылса да тарс кылат да. Тиги жалкоо адам болсо жүрөт, мен тиги машинаны барат дагы жарым жолдон тиги жеткенден кийин айтат да, мен тиги машинаны айдасам дагы ана жетип коймокмун депчи. Ошол сыңар эле да. Жашоодо эле. Эми биздин көрөрмандарыбыз бир аз өрүккүсү келип кайрадан Асанкалы Керимбаев атабыздын Ак булуттар деген чыгармасын тартуулап берейин.
Бул чыгарманы кече жаттадым эле, 4 куплеттен турат эле. Экөөнү жеп койдум азыр уж. Эстей албай калдым. Бирок чынында Асанкалы Келимбаевдин өзүн бурдап аткан кандай болду да? Чоң рахмат. Анан сизге мындай суроо бергим келип турат, Рысбек мырза. Бул жашоодо кимден мотивация алып жашайсыз, ошону айтсаңыз? Мен көбүнчө папамдан алам, атамдан. Мен өзүмдүн жеке оюмду айта кетейин ушул эле учурда. Мен бөлөк адамдарды, болбосо жанагындай атактуу, даңктуу адамдарды ошолордон кумир тутуп, мени туура көрбөйм да өзүм. Эмнеге себеп дегенде, алар дагы ошол ата энеден, ошол эле менин ата энем болбосо сиздердин ата энеңиздер сыяктуу эле ата энеден тарбия алып чоңойгон адамдар да. Ошол көбүнчө ошол папамдан аламын. Атам бир аз катуураак сөз айтса, ошону көп ойлоном. Атамдан башка адамдан чөкпөйм да. Именно атам айта турган болсо, ошол оюмдун баары чачырап ушундай болот. Атамдан сөз укпаганга аракет кылам. Атамдын айткандарын колумдан келишинче аракет кылам да. Өзүмдүн атамды, чоң атам эмес. Келиңиздер, анда сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Кудайым буйрса, өзүңүз айтып кеткендей эле, Кыргызстандагы эң алдыңкы бирөө эле болбой, ошол эң алдыңкы катардагы каналдардын катарын толуктаган ошо каналдардан болушуна мен дагы тилектешмин. Кудайым буйрса, Кыргызстанга пайдасы тийген, Кыргызстандын жок дегенде эки буту болсо, бир бутунун манжасынан көтөрүп турган каналдардын бири болсун. Кудайым буйрса, сиздерге өзүңүздөргө кызмат кылган каналдардан болсун. Жеке өзүңүздөргө эле эмес, Кыргызстанга да кызмат кылган. Кудайым буйрса, биздин келечек муун, бизден кийинки жаштарга тарбия берген каналдардан болсун. Эң башкысы өзүңүздөр ойлогон, өзүңүздөр максат кылган каналдардан болсун. Эми жалпы көрүүчүлөр менен дагы коштошуп бир чыгарма тартуулап берип кетейин. Азыркы учурда Гүлназ Сыныбек кызы эжекебиз ырдап жүрөт. Жолуксак кандай жакшы деген бир керемет чыгарманы. Ошону жалпы көрүүчүлөргө сиздерге ырдап берейин да, андан кийин көрүүчүлөр менен коштошоюн. Gözдөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен кубаттуу бийлек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун дешет, өксөлөр толсун дешет, başımızga baktılık konsun neşet. Var bulsak kanday jakşı, var bulsak kanday jakşı, var bulsak kanday jakşı.
түк қандай жақсы, бір болсақ қандай жақсы. Жалпы кыргызстандыктарга, кыргыз элиме, кыргыз журтума амандык тилеймин. Ар бир кыргызстандыктын үйүндө иман болсун, жүрөгүндө иман болсун, үйүндө кут болсун. Кудайым буйруса, ар бир кыргызстандыктын жашоо турмушу бардыгын тең жай болсун. Эч качан коңшу мамлекеттерден артта калбайлы. Биз дагы жаңы эле айтып кеткендей, Кудайым буйруса, биз дагы өнүккөн мыкты мамлекеттердин катарын толуктап, өнүккөн мамлекеттерде эле биз Кыргызстанга керегибиз тийип атса, Кыргызстандан ошол жалпы дүйнөгө болбосо жер жүзүнө пайдасы тийген мамлекеттерден болсун. Кудайым буйруса, эң башкысы Кыргызстандын келечеги кең болсун. Өлкөбүз өнүксүн дейли. Чоң рахмат сиздерге дагы. Биздин эфир аяктап калды окшойт. Биздин студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Ооба, келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса биздин Тегирмен ТВ каналыбыздагы Кыргызстандагы эң алдыңкы каналдардын катарын толуктайт деп ишендире айта алабыз. Андыктан лайк басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшүп туруңуздар. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча сак саламатта болуңуздар.